Эфирде Нарын жаңылыктары программасынын шейшемби күнкү чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Студияда мен Нургүл Курманалиева. Бүгүнкү чыгарылышта Министрлер кабинетинде күз-кыш мезгилине даярдык талкууланды. Сүт секторун өнүктүрүүгө багытталган иштер кандай жыйынтык берүүдө? Сүт базасындагы малдарды көбөйтсөк. Бүгүн Нарын шаарынын 156 жылдыгы белгиленди. Шаарыбызда бир топ чоң иштер болуп атат. Президент Садыр Жапаров бүгүн 17 сентябрда Казакстанга жасаган иш сапарынан алкагында Астана шаарында Германия Борбор Азия саммитинде сөз сүйлөдү. Анда мындай деп айтылат. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, уважаемый господин федеральный канцлер, уважаемый глава государств. Урматтуу Касым-Жомарт Кемелович, урматтуу федералдык канцлер мырза, урматтуу мамлекет башчылары, экинчи саммиттин катышуучуларын, Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлерин жана Германиянын федералдык канцлерин көргөнүмө чын дилимден кубанычтамын. Казакстандын президенти урматтуу Касым-Жомарт Кемелович Токаевга салттуу меймандостугу жана бүгүнкү иш-чарага мыкты шарттарды түзгөндүгү үчүн терең ыраазычылык билдирем. Ушул форматта экинчи саммитти өткөрүү 2023 жылы стратегиялык деңгээлде көтөрүлгөн Германия менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн кызматташууну тереңдетүүгө өз ара кызыктар экендигин айгинелейт. Дүйнөлүк саясатта Борбор Азия регионунун ролу барган сайын өсүүдө. Чындыгында кылымдар бою биздин элдер жибек жолунун боюнда бул маанилүү трансконтиненталдык байланыш артериясында ар дайым маанилүү ролду ойношкон. Менин түшүнүгүм боюнча регионалдык жана региондор аралык интеграция биздин жалпы келечегибиздин негизги компетенттеринин бири. Биз Борбор Азия өлкөлөрүнүн кызматташтыгын ыраттуу жана ар тараптуу бекемдөөнү жактайбыз. Биздин саясий эркибизди жана колдоо болгон ресурстарды биринчи кезекте экономикалык интеграциянын нугуна бирдиктирүү. Албетте биздин өлкөлөрдүн элдеринин жашоо деңгээлин жакшыртууга жана бакубаттуулугун жогорулатууга өбөлгө түзөт. Германия эл аралык аренада маанилүү роль ойнойт. Германиялык кесиптештерибиз үчүн да бирдиктүү экономикалык мейкиндик катары биздин регион менен өз ара аракеттенүү, инвестициялык жана соода экономикалык кызматташтыкты активдештирүүгө мүмкүндүк берет деп ишенем, деди өз сөзүндө президент Садыр Жапаров. Убежден, что и для наших германских коллег взаимодействие с нашим регионом как единым экономическим пространством позволит активизировать инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество. Президент Садыр Жапаров бүгүн 17 сентябрда Казакстанга жасаган иш сапарынын алкагында Астана шаарында Германиянын федералдык канцлери Олаф Шольц менен жолугушту. Кыргыз-герман күн тартибинин саясий, соода, экономикалык жана маданий-гуманитардык тармактардагы актуалдуу маселелерди талкуулады. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан Европа бириминдеги биздин маанилүү өнөктөшүбүздүн бири болгон Германия менен түзүлгөн достук мамилелерде жогору бааларын белгиледи. Ал Кыргыз-герман кызматташтыгы активдешип жатканына канааттануусун билдирип, федералдык президент Франк-Вальтер Штайнмайердин өткөн жылы Кыргызстанга расмий сапары ийгиликтүү болгонун айтты. Садыр Жапаров кыргыз тарап Германия менен экономикалык байланыштарды өнүктүрүүгө чоң көңүл буруп, эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүү байкалаарлык өсүп жатканына токтолду. Президент Кыргызстандын башкы милдеттеринин бири чет элдик инвестицияларды тартуу жана эл аралык кызматташтыкты бекемдөө экенин баса белгиледи. Бул багытта Германия кыргыз тарап үчүн маанилүү өнүктүш болуп саналат. Кыргызстан германиялык компаниялардын өлкөгө алып келе турган тажрыйбасын жана билимин жогору баалайт. Өз кезегинде кыргыз тарап германиялык инвесторлор үчүн жагымдуу шарттарды, анын ичинде салык жеңилдиктерин жана инвесторлордун укуктарын коргоону камсыз кылууга даяр. Канцлер Олаф Шольц Садыр Жапаровка жолугушуу мүмкүнчүлүгү үчүн ыраазычылыгын билдирип, Кыргызстан менен эки тараптуу мамилелерди мындан ары дагы өнүктүрүүгө кызыктар жана даяр экендигин канааттануу менен белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров күн тартибиндеги актуалдуу маселелер боюнча мамлекеттик органдардын жетекчилери менен жолугушуу кеңешме өткөрдү. Атап айтканда, экономика тармактарынын келе жаткан жылытуу мезгилине даярдыгы, Бишкек шаарынын жылуулук электр борборунун көмүр менен камсыздоо маселелери, ошондой эле билим берүү, саламаттыкты сактоо тармагындагы маселелер жана милдеттер, курулуш тармагындагы учурдагы жана пландаштырылган долбоорлор талкууланды. Жыйындын жыйынтыгында тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилерине бир катар тапшырмалар берилди.
2023-2027 жылдарга карата тоолуу региондорду өнүктүрүүнүн 5 жылдык иш аракеттерин ишке ашыруу боюнча тегерек стол өткөрүлдү. Анда тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү багытында жаратылыш кырсыктарын алдын алуу жана болтурбоо үчүн чараларды көрүү, климаттын өзгөрүшүнө айыл чарба өсүмдүктөрүн турукташтыруу, тоо туризмин өнүктүрүү, экосистеманы коргоо темалары боюнча алдыда жүргүзүлүүчү иш аракеттер айтылып талкууланды. Мындай адистер тарабынан климаттын өзгөрүшү, абанын жылышы жылдан жылга өсүп бара жатканы айтылды. Маселен, өлкө аймагы боюнча акыркы 20 жыл ичинде аба температурасы өзүнүн нормасынан 1-4% көтөрүлгөн. Мындан улам жыйында ар бир айыл аймакта суу корун сарамжалдуу пайдаланууга карата иш-чараларды алып баруу белгиленди. Жогоруда айтылган 5 жылдыкка карата жол картасы дагы түзүлдү. Анда Ат башы районунун аймагынан дарыя ташкыны коркунуч жараткан 2 жерге дамба куруу мерчемделген. Нарын облусунда сүт секторун өнүктүрүү боюнча иш аракеттер 3 жылдан бери ишке ашырылып келет. Бул жылдар аралыгында сүт багытындагы 3000ден ашуун уй жасалма уруктандырылган. Өткөн жылы бүткүл дүйнөлүк банктан алынган насыяга Кочкор районунун Кара Суу айылындагы 48 аз камсыз үй бүлөгө 6 миллион 240 миң сомго сүт багытындагы уйлар сатылып алынып берилген. Кара Күнгөй айылындагы бир фермердин жаңы салган сарайын чатырлоого 180 миң сомдук курулуш материалдарын алууга жардамдар көрсөтүлгөн. Дал ушул сүт секторун өнүктүрүү багытында жасалып жаткан иштер бүгүн аталган дүйнөлүк банктын өкүлдөрүнө тааныштырылды. Сүт багыты боюнча уйларды алганбыз. Бул жактан аябай таза тукум болбосо дагы мындай сүт уйларга алган аракет кылдык. Кочкор районунун Кара Суу айылынын тургуну Нуркасиет Айтбек уулу сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн комплекстүү жогорулатуу долбоору аркылуу пайыз жок насыя аркылуу берилген 130 миң сомго сүттү мол берген кыргыз уюн сатып алган. Ага чейин аталган айылдагы 48 үй бүлө долбоор аркылуу сүттү уйду кантип тандап алып, аны кантип тоюттандырып багуу керектиги боюнча окуудан өтүшкөн. Азыркы алынган уйлар көп, саны көп. Баардык группалар боюнча 11ден 12ден адам бөлүнгөн. Общий 9 группабыз бар. Азыркы тапта алынган уйлардын саны көп эле, бирок азыр көбүнчөсү дагы жайлоодо. Аталган долбоор аркылуу Кара Күнгөй айылынын тургуну Айтбек Абдырасуловго сарайдын чатырчолого 180 миң сомго курулуш материалын алууга жардам көрсөтүлгөн. Ошондой эле Теңдик айылынын тургуну Сүйүнбек Алыбаевке сүт багытындагы уйларды жасалма уруктандыруу аркылуу көбөйтүүгө жардамдар берилген. Süt paradasındagi maldardı көбөйтсөк жакшы болчу да экен. Süttü көбүрөөк башка малдарга караганда көбүрөөк берет экен. Ошо жазалма жол менен уруктандырабыз көбүнчө. Швиц парадасы, Алатоо парадасы, Сементал парадасындагы уйлар ошолор менен уруктандырдык. Бүткүл дүйнөлүк банк аркылуу берилип жаткан каражаттар эки багытта аз камсыз үй бүлөлөргө пайыз жок насыя түрүндө жана сүттү иштеткен жана сактаган танкер, муздаткыч өңдүү жабдууларды алууга грант түрүндө берилип келет. Мисалы, Нарын районунун Эчки баш айылындагы сүт муздаткыч жана сүт чогулта турган танкер 1 миллион 300 миң сомго грант түрүндө берилген. Буга чейин кагаз жүзүндө берген отчеттору менен таанышканбыз. Бул жолу өз көзүбүз менен көрүп, жеринде таанышып жатабыз. Жасалган иштер бизди канааттандырды. Өкмөт тарабынан да биз бөлүп берген каражатты туура багытка багыттап, пайдалуу иштерди аткаранга аракеттер болуп жатыптыр. Ушул жакшы жетишкендиктерге карап, биз кошумча каражат бөлгөнгө даярбыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун тапшырмасы менен Нарын облусунда сүт, эт өндүрүү жана мөмө жемиштерди өстүрүү боюнча 7 кластерди түзүү боюнча аракеттер жүргүзүлүүдө. Учурда сүт кластерин өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Ошол биздин облуста 7 кластер түзүү боюнча аракеттер жүрүлүп атат. Ошонун бири мына сүт кластери бүгүнкү күндө айыл чарба министри менен биргеликте дүйнөлүк банктын өкүлдөрүнүн катышуусунда ишти жүргүзүп атабыз. Ушу 5 миллиондон ашык АКШ доллары бүгүнкү күндө иштетилди деп айтсак болот. Кластерлерди түзүү долбоорлору айыл чарба министрлиги аркылуу ишке ашууда. Буга чейин Нарын облусуна фермерлерди, багбандарды колдоо, сүт кластерин уюштуруу үчүн 5 миллион долларлык каражат бөлүнүп,
бул сума өздөштүрүлүп бүткөн. Учурда жогоруда жасалган иштердин жыйынтыгы менен облустук бийлик тарабынан дагы ушунча көлөмдөгү инвестиция тартуу аракеттери көрүлүүдө. Максат Абдырахманов, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары. Бүгүнкүгө Нарын облусундагы кылкандуу дан эгиндеринин аянтынын 80%га жакыны чабылды. Түшүмдүүлүк ар гектарына орточо 28 центнерден айланууда. Бул өткөн мезгилдерге салыштырмалуу кыйла эле арбын. Ушундай эле өсүш тоют топтоодо дагы байкалат. Мында Теңир Тоолук дыйкандар быйыл тажрыйба иретинде эгилген жүгөрүгө өзгөчө маани беришүүдө. Теманын уландысы кийинки материалда. Эгер облус аймагындагы 1400 гектар аянтка айдалган жүгөрүнүн өнүмү дурус экендигин жана ошого жараша ар гектарынан 40 тоннадан кем эмес жыйналып жаткандыгын көңүлгө түйсөк, акыбет кайтчудан. Мына ушуга кубанышкан Нарын районундагы Жанбулак айыл аймагындагылар кышкысын 4 түлүктүү орто семиздикте асыроодо миңдин биринен саналган силос бастыруу менен алек. Муну жүзөгө ашырып жатышкан Эделвейс муниципалдык ишканасындагылар өз мисалдарында жердештерин чыгашасы аз чыктуу тоют топтоого ынандыруу. Биздин айыл аймакка жаңылык болуп атат биринчи. Көп жылдан бери биринчи жолу биз бастырып көрөлү, элге жаңылык кылалы, сандан сапатка өтүү деп азыр кичинекей эле гектардан аз эле чөп алып, аз эле тоют алып жүрсөк, мунун тоютту кошуусу эсеби боюнча 2 эсе, 3 эсе тоют даярдаса болот экен муну менен. Антке менен нарындыктарга жаңылык жүгөрүнү айдап себүүдө жана чаап жыйноодо тиешелүү техникалар болбосо, иштин дароо эле шыдыр кетери арсар. Чындыгында бул багытта айрым чарбалар бирин-экин сатып алышып, учурда аларды колдонушууда. Андан калса Нарын облусунда жүгөрү аянтын азыркы 1400дөн 20 000 гектарга чейин көбөйтүү мерченделүүдө. Ал эми мындай шартта сөзсүз түрдө кубаттуу техникалар талап кылынбай койбойт. Механизаторлыкты аркалаганына 15 жыл болгон Калыбек Садыков биринчи жолу чыктуу тоют топтоого керектелүүчү чакан шайманды иштетүүдө. Айтымында чөп жабык же дан бастыруу менен мунун айырмасы асман менен жердей. Бир аз эле жаңылдың дегиче баарысын кайрадан баштоого туура келет. Бул эми башка чөп чапканга караганда башка өсүмдүк болгондуктан татаалыраак эле экен. Өнүп калдык да ал. Uzun алып өнүп кетебиз. Бул көп жерге айдай турган болсо ошо bundan da çoğurak комбайн керек болот экен да. Эске салсак, чыктуу тоютка зарыл анча-мынча техникалар өткөн жылы жүргүзүлгөн аймактык административдик кайра түзүүлөрдөн үнөмдөлгөн каражаттарга сатылып алынган. Алардын ичинен жалгыз Кочкор районундагы Кумдөбө айылындагылар гана чоң комбайндуу болушкан. Ал эми Актала, Нарын жана Жумгал аймагындагылар жогорудагыдай майдараак шаймандар менен чектелишкен. Бактыга жараша алгачкы этабындагы мындай кем карчыстарга карабастан, чыгымы аз, кирешеси арбын ушул өсүмдүктүн аянтын көбөйтүүнү көздөгөндөр жок эмес. Буга чейин эсперсет беде айдап жылда көп акчага сатып алчубуз. Көп чыгым кетип калып атат, бирок бул чыкты тоютка азыр ынанып отурабыз. Каражат аз кетет экен. Тоюту болсо бирок көп экен да. Биз ошо жылда дагы айдайлы деген жакшы ниеттерди дыйкан катары ниет кылып атабыз. Буюрса эми жылы биз да бир айдап көрөлү деп атабыз да. Чөпкө караганда кирешелүү болот. Мисалы үчүн 1 гектардан бир 7-8 тонна кургак массадагы чөп ала турган болсок, бул жерден 35 тоннадан алып атпайбыз. Азыр мына алды гектарларынан 55 тоннадан берип атат, арты 12 тоннадан берип атат да. Негизи жөжөнү күздө санайт эмеспи? Ансыңарындай климаты катаал Теңир Тоо жергесине алгачкы жолу эгилген жүгөрүдөн канчалык деңгээлде натыйжа болорун болжогонго шашпайлы. Жазгул Усубалиева, Айдын Төлөбеков, Нарын жаңылыктары, Нарын району. Бүгүн Нарын шаарынын түзүлгөнүнө 156 жыл, ал эми Нарын шаардык мэриясынын жана Нарын шаардык кеңешинин уюшулгандыгына 20 жыл толду. Бул күнгө карата бүткөрүлгөн сейил бактардын ачылышы болуп, шаардыктарга тартууланды. Кызыл тасмасы кесилип жаткан бул эс алуу жайы Нарын шаарынын кире беришиндеги 1 гектар жер аянтына курулду. Нарын шаардык мэриясынын демилгеси жана жеке ишкердин колдоосу менен көчөттөрдүн түрү отургузулуп, отургучтар орнотулуп, жарыктандырылып, жоокер аллеясы деп аталды. Канча кылымдардан бери ошо ата бабаларыбыздагы агаларыбыз мына азыркыга чейинийнилерибиз Кыргызстанды өлкөбүздү коргоп келатышат. Ошол себептен аракет менен ошол парктын аягына чыгып, эмгектерин ошо актагыдай бололу деп, ушул жерибиздин бир 10 метр болобу, 100 метр жери болобу өнүктүрөлү деген максатыбыз да бар болчу.
Шаарга көрк кошуп, тургундар үчүн эс алууга шарт түзүлүп жаткан жайга мекен үчүн жанын берген Теңир тоодон чыккан жоокерлердин сүрөттөрү илинген. Ачылышта аларга багышталып Куран окулду. Негизги максат баягы көрктөндүрүү эле эмес, баягы Нарын шаарын биздин ата мекенди коргоодогу, коопсуздугун сактоодогу курман болгон биздин баатырлардын атын түбөлүккө калтыруу, аларды даңктоо, келечек муундарга патриоттук сезимдерин ойготуу, баатырларды тарбиялоо эң негизгиси ушул. Бул жердин келечеги кенен, ошондо патриоттук сабактарды өтсө болот. Аскерге чейинки даярдыкта окуу уралдарынан мектептер пайдаланса болот. Жагынан призыв комиссия болуп, аскердик милдетин срочный өзүнүн кызматына өтөгөнү бараткан жигиттер ошондон узатса болот. Кийинки эс алуу жайы калаанын городок чөлкөмүндө ачылды. Балдар ойной турган жабдыктар жеке демөөрчүнүн жардамы менен орнотулган. Калаа тургундары мындай жагымдуулукка ыраазы. Балдарга аябай жакшы да, бул бир кезде уш жер жөн эле шагыл болгон эле кара жер болчу. Анан моминтип жакшынакай балдар чыгып, жакшынакай момундай болгон парктарда чыккан биз үчүн аябай жакшы. Балдар ойнойт, булганбайт, таза, скамейкалар бар экен, бүт игровой площадкаларын коюптур, жакшы. Балдарга буйрсун, жакшы экен. Ошо жакшы болду, эми муну эми жакшылап колдоп, жакшылап пайдаланыш керек. Эч тийиспей, чоңдорго асылтпай, таза кармап, жардамдашып, мына уборщица мисалы үчүн жалгыз бирөө иштеп атса, бирдеме ыргытып ийсе ошонун баарысын чогултуп жардамдашыш керек. Бекер отура бербей. Нарын шаарындагы 3-чү аллея көп кабаттуу үйлөрдүн биринин артында ачылды. Жергиликтүү казынадан 2 миллион 300 миң сом сарыпталып, спорт менен машыгуучу шаймандар орнотулган. Алдыда дагы жергиликтүү бюджеттин эсебинен 19 миллион 200 миң сомго жээк аллеясы салынып атат. Ыртыста 5 миллион сомго жергиликтүү бюджеттин эсебинен велодорожкабыз салынып атат. Андан сырткары республикалык бюджеттен көрүп атасыздар, биздин Ленин көчөбүз, Шералиев көчөбүз оңдолуп атат. Андан сырткары бул Орозбак көчөсүндө Нарын шаарынын туруктуулугун жогорулатуу программасынын алкагында 34 миллион сомго 1,5 километрден 3 километрге ушул тротуар, арык, жарыктандыруусу, скамейкасы менен аллеябыз оңолуп калат. Убакыт өткөн сайын Чакан калаада чоң иштер башталып, турак үйлөр, жаңы имараттар, ирригация системалары жаңы салынып, Нарын шаары курулуштарга бай жыл болууда. Алдыда эскирген бактарактар толугу менен ак кайыңдарга алмаштырылып, көрктөндүрүү иштери да баштагыдай чар жайыт эмес, ирээттүү жасаларына аракеттер көрүлүүдө. Норза Аблаев, Бактияр Сарсаров, Нарын жаңылыктары. Мына ушул Нарын шаарынын күнүнө жеке ишкерден чоң белек тартууланды. Тагыраагы Таалай Кожоналиевдин демилгеси менен калаага 6 кабаттуу турак үйдүн курулушу башталды. Бул курулуш калаабыздын Борбордук чөлкөмүнө түшүп, курулушу 2026 жылы аяктары мерчемделүүдө. Турак үйдүн курулушу менен кабарчыбыз Жаркынай Гүлташыр кызы таанышып келди. Бүгін Нарын шаарыбыздын Борбордук чөлкөмүнө 6 кабаттуу турак үйдүн курулушу башталды. Бул шаарыбыздын инфраструктурасынын жакшырышына жана тургундардын жашоосунун өнүгүшүнө багытталган долбоор. Изги тилек айтылып, пайдаланууна капсула салынып жаткан 6 кабаттуу турак үй жеке ишкер Таалай Кожоналиевдин демилгеси менен курулууда. Парковка, детский площадка. Бул долбоор шаардын архитектуралык келбетин өзгөртүп, тургундардын турак жайга болгон муктаждыгын канааттандырууга багытталган. Турак жай жалпысынан 6 кабаттуу 50 баатырлуу болот. Бир бөлмөлүү 48 квадрат метр болсо, 2 бөлмөлүүлөр 70 квадрат метрди түзөт. 6 этаждык 6 кабаттуу үй, 50 квартира, однокомнатный, двухкомнатный квартиралар. Биринчи этаж коммерческий болот, цокольный этаждар, детский площадка, бардык инстанциялардан, экспертизалардан өтүп келген проект. Ушул жылы ушул күнгө буйруптур, ушул күнү башталып атат. Курулуш иштери заманбап технологиялар жана сапаттуу материалдар менен жүргүзүлүп, шаардын инфраструктурасына оң таасирин тийгизет деп күтүлүүдө. Көзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүн 6 кабаттуу жаңы салына турчу үйүбүздүн капсуласын салдык. Бул жер жалпысынан 50 квартира болуп, мына азыр капсуласы салынган болсо, 2026 жылы Кудай буйрса, элибизге
белекке берилет экен. Анан бул шаарыбызга салынып аткан чоң инвестициялардын бири десек болот. Буга чейин билесиздер, Ыртыс чөлкөмүндө, РТС чөлкөмүндө 9 кабаттуу үйлөрдөн 4 салынып атат, 216 квартира. Анан bunday көп кабаттуу үйлөрдүн түшүшү шаарыбыздын көркүнө көрк кошот, шаарыбыздын асманга карап өсүп атышы бул бизди абдан кубандырат. Маалымат иретинде айтсак, курулуш бүткөндөн кийин баатырлер 2 жылдык мөөнөт менен алгач 30% төлөп, калган суммасын бөлүп төлөөгө берилет. Бул курулуш жергиликтүү инфраструктураны жакшыртууга жана шаар тургундарын сапаттуу турак жай менен камсыздоого багытталган ири долбоорлордун бири. Жаркынай Кудашыр кызы, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Нарын шаарынын туулган күнүнө арналган иш-чаранын негизги жана маданий бөлүгү Алатоо стадионунда өттү. Шаардыктар майрамда улуттук даамдардын жарманкесине катышып, кол өнөрчүлөрдүн эмгектеринин көргөзмөсүнө күбө болушту. Маданий иш-чара кыргыздын кыз куумай, тушоо кесүү каадаларын көрсөтүү менен уланды. Нукура фестивалына Тээ Алыскы Актала районунан өзү жасаган ала кийиздерин аянбай көтөрүп келген Гүлай эмене апаларыбыз барктаган буюмдун баасын кийинки муунга жеткиргиси келет. Эч бир кошулмасыз табигый жүндөн, кол эмгек жумшалып жасалган буюмдун ден соолугу үчүн пайдасы чоң экенин түшүнсө дейт. Бала кезде энелерибиз кыздары турмушка чыкканга даярдап биринчи ала кийиз жасап, ошо ала кийиткан эки журкан бир төшөгүн ороп берчү да. Ала кийиздин урунганга мааниси аябай чоң да. Бул жумшак, адамга жагымдуу, ден соолукка да пайдалуу. Муну бир 3 жылда бир бышырып койсоң кайра жаңырып калат. Нарын шаарынын туулган күнүнө арналып жасалган кол өнөрчүлөрдүн эмгектери биринен экинчиси кооз. Кол өнөрчүлөрдүн каршы тарабында улуттук даамдар дастарконго жайылып, майрамга келгендер ооз тийип жатышты. Эт азыктары, улуттук суусундуктар, нандын түрү жарманкенин көркүн чыгарды. Бул жерде мынакей кошкон май, калама, мына ушулардын бардыгын илгертен ата бабабыз аздектеп жасап келишкен. Муну жөн гана жасап койбостон бул жерде көптөгөн витаминдер бар. Илгерки ата бабаларыбыз, каныкей апаларыбыз, жоокерлерибиз, манас атабыз жоого чыгаарда дагы гүл азык катары мына ушул даамдарды салып беришкен. Нарын шаардык мэриясы майрамды арбын жетишкендиктер жана алдыдагы дымактуу максаттары менен тосуп алышууда. Шаарыбызда бир топ чоң иштер болуп атат. Биринчи жолу жергиликтүү бюджеттин эсебинен 19 миллион 200 миңге жээк алиясы салынып жатат. Бул жакын арада бүтүп колдонууга берилет. Андан сырткары Ыртыс чөлкөмүндө өзүңүздөр көрүп аткандай 5 миллионго жакшынакай велодорожкабыз салынып жатат. Бул жергиликтүү бюджеттин эсебинен бүтүп аткандар. Мындан сырткары Орозбак көчөсүндө 3 километр тротуарыбыз салынып атат. Бул Нарын шаарынын туруктуулугун жогорулатуу программасынын алкагында жалпы 34 миллион сомго салынып атат. Өздөрү жашап жаткан калаанын жакшырып жатышына тургундар дагы ыраазы. Алар тынч, кооз калаада өнөр билимге умтулган балдарды өстүрүп, бейпил жашайбыз деп ишенишет. Байкап көргөн кишиге тазалык боюнча баягы элдерге кам көрүү максатында жер-жерибизди баары жашылдандыруу, көрктөндүрүү, мына элибизге 9 этаждан үйлөр салына баштады. Мунун баары эмне деген аябай кубаныч. Жигердүү иштери болуп жатканын мен эле эмес жалпы калк көрүп атат. Өзгөрүүлөр алдыга көздөй позитивдүү гана жыйынтыктарды көздө кадам шилтеп атабыз деп мен ишенемин. Акылдуу шаар, коопсуз шаар жана ошол ишкердүүлүктөр багытында өзүнүн дагы салымын кошуп атат. Шаар күнүнө арналган Нукура фестивалынын алкагында кыргыздын кыз узатуу, тушоо кесүү каадалары тартууланып, майрамга келгендерде шаңга бөлөштү. Лариса Калдыбаева, Жолдош Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Шейшемби күн мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталды. Кайрадан эртеңки эфирден амандашканча.